Адамдарды бириктирүү үчүн эмне кылыш керек? Эгер адамдар достук, тууганчылык, коңшулук деген мамилелер аркылуу бириккенге аракет кылса, анда эң көп 150 адамга чейин бириге алат экен. 150ден кийин хаос башталып кетет экен, бири-бирин укпай уруш баштайт экен. Ошон үчүн 1000 адамды, миллион адамды же 1 миллиард адамды бириктирүү үчүн эмне кылыш керек? Ушул жөнүндө ойлонуп көргүлөчү. Азыр ушуну түшүндүрүп берүү үчүн 100 000 жыл артта кайталы, ошол учурда жашаган адамдар жөнүндө бир маанилүү нерсени айтып берейин деп атам. 100 000 жыл мурда бул дүйнөдө адам жалгыз болгон эмес экен. Адам баласынын түрлөрү болгон экен. Мисалы, арстан, жолборс, илбирс, ак барс деген ошол бир эле жаныбардын башка түрлөрү. Ошондой эле адамдын дагы түрлөрү болгон экен. Азыркы учурда дүйнөдө жашап аткан адамдар сапиенс деген түргө кирет. Сапиенстен сырткары неандерталец деген мындай чоң адамдар болгон. Хоббиттер, баягы кинолордо көргөн кичинекей 1 метр боюндагы хоббиттер болгон. Окумуштуулар мындай латын аттарын коюп койгон. Денисова, Эректус, Флоренцис, ушундай дагы бир 7-8 адамдын башка түрлөрү жашаган экен. Тилге каршы сапиенстен сырткары башка түрлөрдүн бардыгы өлүп кеткен. Ошого эмне үчүн өлүп кеткен, эмне үчүн сапиенс тирүү калды, калгандары жок болуп кетти. Ушул жөнүндө айтып берейин деп атам. Эгер 100 000 жыл мурдагы сапиенс менен азыр биз жолуксак, аны менен биз сүйлөшө алмак эмес экенбиз. Ага бир тилди үйрөтө алмак эмес экенбиз. Азыр болуп аткан бир өнүгүүлөрдү айтып берсек, ал бизди түшүнмөк эмес экен. Себеби анын анатомиясы бизге окшош болгону менен анын мээсинин түзүлүшү бир аз артта калган экен, анчалык өнүкпөгөн экен да. Бирок 70 000 жыл мурдагы убакыт менен 30 000 жыл мурдагы убакыттын ортосундагы 40 000 жылдык аралыкта сапиенстин мээсинде бир өзгөрүү болуптур. Окумуштуулар буга бир мээдеги мутация дейт экен. Бул өзгөрүүдөн кийин сапиенс жаңыча ойлонуп баштаптыр, анан сүйлөп баштаптыр. Бул сапиенстин тарыхында болгон эң чоң өнүгүү революциялардан бири болгондугу үчүн буга когнитивная революция деп коет экен. Аң сезимде болгон революция. Ошол революциядан кийин сапиенс менен эгер биз жолуксак, аны менен биз кадимкидей сүйлөшмөк экенбиз. Ал бизге бир нерселерди айтып бермек экен, биз ага бир нерсени айтсак, ал бизди түшүнбөк экен да. Ошентип аң сезиминде ушунчалык чоң алдыга жылуу болгондон кийин, сапиенс сүйлөшүп баштагандан кийин, башка түрлөргө каршы сапиенс үстөмдүк кылып баштаган экен. Ошондо тил сапиенске ушунчалык чоң күч кошуптур. Тил эмне үчүн мынчалык маанилүү? 3 себеби бар. Биринчиден, тил аркылуу сапиенс ошол учурда, мисалы, бул жактан бир арстандар келе жаткан болсо, бири-бирине бул жактан арстан келе жатат, арстан могул жактан келе жатат, 3 же 5 дагы ушундай кеңири толтура маалыматты бири-бирине айтып баштаган да. Бул биринчиси. Экинчиси ушакташуу экен. Ушакташууду биз жаман көрөбүз, бирок ушакташуу аркылуу коомдун ичиндеги начар адамдарды чыгарып салса болот. Мен мисалы азыр 10 досум бар болсо, ошол 10дун бирөө бир жалганчы болсо, ууру болсо, же бир начар иш кылган болсо, башка ошол 10дун ичиндеги башка бир достор мага аны ушактап, мага айтпаса, мен андан кабарым болбойт да, туурабы? Алар айткандан кийин мен ага ишенбей калам. Ошентип адамдар ушакташып отуруп, иштешпей турган адамдарды чыгарып, иштеше турган ишенимдүү адамдар менен иштешип, ошентип күчтөнгөн экен. Үчүнчүсү, эң маанилүүсү, бул адамдар тил аркылуу бири-бирине мифтерди айтып баштаптыр. Адамдардын мээсинде гана жашаган, бирок чындыгында болбогон нерселер. Мисалы, бир легендалар, бир духтар, ошол учурдагы Кудайдын ар түрдүү версиялары, кээ бирөөлөр отко ишенген, күнгө ишенген, ушундай нерселер. Эгер биз 1000 адамды бириктиребиз десек, миллион адамды, миллиард адамды бириктиребиз десек, бизге бир миф керек экен. Азыр деле биз дагы 150 адамдан көп туугандык мамилелер менен, достук мамилелер менен 150дөн көп адам бириге албайт. Азыр деле миңдеген, миллиарддаган адамдарды бириктиргибиз келсе, анда бизге миф керек. Мифтердин азыркы замандагы мисалдары булар демократия, адам укугу, мамлекет, улут, сот системасы, бийлик,
Евросоюз, Евразийский экономический союз, Советский союз, коммунизм, капитализм, ушулардын бардыгы миф. Булар чынында жок, бирок адамдардын мээсинде болгон нерсе. Акча дагы ошондой. Эгер акчага биз азыр эртең долларга бүт дүйнөдө адамдар ишенбей кое турган болсо, доллардын баасы түшүп кетет. Биз ага ишенгендигибиз үчүн, мамлекеттер ага ишеним көрсөткөндүгү үчүн гана ал жерде турат. Болбосо мен акчаны азыр магазинге берип атам, ал мага суу же нан берет. Суу менен нан мага чындап эле керектүү нерсе. Мен аны жейм, ичем, ошондо мен өзүмдүн курсагым тойгузам. Бирок акча өзү жалгыз эмнеге жарайт? Акчанын күчү мен жана ошол магазинчинин ошол акчага болгон ишениминде гана турат да. Ошон үчүн булар миф. Бул өзү жакшы нерсе. Эгер ушундай мифтердин айланасында адамдар бирикпегенде, анда бул дүйнө адамдар мынчалык өнүкмөк эмес. Бардык чоң мифтер адамдарды алдыга карай тарткан десек болот. Бардыгы эле жакшы болбосо да, көбүнчө ушундай болгон. Качан адамдар бирикпей, бири-бири менен тирешип, эч кимди укпай баштаганда, алар башка чоң күчтөргө жеңилип калган. Мына азыр биздин өзүбүздүн эле мамлекетти карабайсыңар, мына түндүк түштүк болуп бөлүнөбүз, уруу болуп бөлүнөбүз. Ушинтип бөлүнүп жүрүп, мына азыр кичинекей кедей, ушунчалык алсыз бир мамлекетке айланып калдык. Азыр бизге дагы мамлекеттик идеология керек. Бизде мамлекеттик элдин бардыгын бириктирген бир идеология жетишпей атат дейт. Манас аркылуу ошону кылганга аракет кылышат, жана башка ушундай аракеттер болуп атат, бирок алар алсыз калып атат да. Ошон үчүн биз ыдырап ушинтип жүрөбүз. Ошол идеология деген дагы эле бир миф. Бардык кыргызстандыктардын бардыгы ишене турган күчтүү бир миф болсо, бизди мындай клей кылып бириктирип коймоктогу биз тез эле өнүгүп кетмекпиз. Европа кечээ эле биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуш Европанын ичиндеги мамлекеттердин бири-бири менен согушуусунун айынан чыкты. Бирок азыр ошолор ушунчалык күчтүү бир мифтин айланасында бирикти. Демократия, адам укугу жана азыркы экономикалык жаңы системанын айланасында бириккендиги үчүн алар ошол эле кечээ согушкан өлкөлөр бардыгы биригип, 20-30 Евросоюздук, 20-30 өлкөлүк Евросоюзду куруп алышты. Башка өлкөлөр дагы ошого киргенге аракет кылышат. Мына орустар өзүнүн ошол мифин курганга аракет кылып атышат. Кытай өзүнчө, арабтар өзүнчө, түрктөр өзүнчө, Америка өзүнчө, ошо чоң күчтөр ошентип ушундай бир миф куруп, ошол мифине башка өлкөлөрдү ичине киргизип, өзүнүн күчүн көбөйткөнгө аракет кылышат.